Алла Таалага мойынсыну жана пайгамбарды сүйүү. Алла Таала мындай дейт: О Мухаммед, айткын, эгер Алланы сүйсөңөр, анда мени ээрчегиле. Алла да силерди сүйөт жана күнөөлөрүңөрдү кечирет. Алла өтө кечиримдүү, өтө боорукер. Пенденин Алланы жана анын пайгамбарын сүйүшү аларга мойынсунуу, буйруктарына баш ийүү болуп саналат. Алланын өз пендесин сүйүшү ага жакшылык неаматтарды бериши, сыйлашы, аны кечириши. Пенде улуу жараткандын улуулугун, кемчиликсиздигин, ал эми өзүндөгү жакшы сапаттар Алла Тааладан экенин түшүнгөндө Алланы сүйгөн болуп саналат. Пенденин буларды түшүнүшү аны жакшы иштерди кылууга жетелейт. Хасан Басринин айтуусу боюнча, кээ бирөөлөр пайгамбарыбызга саллаллаху алейхи вассалам: О Мухаммад, биз жараткан эгебизди сүйөбүз деп айтканда жогорудагы аят түшүрүлгөн. Бишир Хафи радиаллаху анху мындай дейт: Бир күнү пайгамбарыбызды саллаллаху алейхи вассалам түшүмдө көрдүм. Ал: Бишир, Алла сени кайсыл сапаттарың үчүн курдаштарыңан жогору кылып койгонун билесиңби деп сурады. Мен: Жок, билбейм дедим. Ошондо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Жакшы кишилерге кызмат кылып, мусулман бир туугандарыңа насаат айтышың, досторуңду жана менин сүннөтүмдү кармангандарды сүйүшүң жана менин сүннөтүмдү ээрчигениң себептүү жогорулатты деп айтты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте: Ким менин жолумду тутумса, мени сүйгөн болот жана ким мени сүйсө, кыяматта бейиште мени менен бирге болот деген. Адамдардын адеп ахлагы бузулуп, түрдүү агымдарга бөлүнүп кеткен учурда пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сүннөтүн бекем кармангандарга 100 шейиттин сообу берилет. Сиратул Ислам аттуу китептеги маалыматтар да муну тастыктап турат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам киргиси келбегендерден сырткары үммөтүмдүн баары бейишке кирет деди. Сахабалар: О Алланын элчиси, ким бейишке кирүүнү каалабасын деп таң кала сурашты. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Мага моюн сунгандар бейишке кирет, мага каршы чыккандар болсо бейишке кирүүнү каалабагандар деп жооп кайтарды. Тасаввуф жолундагы бир киши мындай дейт: Эгер асманда учкан, деңизде баскан, оозуна от салган жана ушул сыяктуу адам баласы жасай албай турган иштерди жасаган, бирок Алла парыз кылган ибадаттардан же пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам сүннөттөрүнөн бирөөсүн билип туруп жасабаган тарикат шейхин көрсөң, анын көрсөткөн өзгөчөлүктөрү керемет эмес, истидраж экенин билип кой. Анын жамандыгынан Кудай сактасын. Жунайд Багдади рахматуллаху алейхи: Алланын жардамысыз эч ким ага жете албайт. Аллага жетүүнүн жолу элчиси Мухаммедди ээрчүү деп айткан. Сиратул Ислам аттуу китепте баяндалганы боюнча Ахмад аль-Хивари рахимахуллаху мындай дейт: Сүннөткө жатпаган иштер кабыл алынбайт. Анткени пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам: Ким менин сүннөтүмдү ээрчүбөсө, ага шапаатым арам болот деп айткан. Айтууларга караганда бир киши бир жиндинин ылайыксыз жосунуна күбө болуп, бул тууралуу Маруф аль-Кархиге рахимахуллаху айтат. Маруф аль-Кархи жылмайып туруп ага: Бир тууганым, сен жолуктурган киши Алланы сүйгөндөрдүн жиндилеринен. Себеби Алланы сүйгөндөрдүн ичинде акылдуусу, жиндиси, кичинеси жана чоңу болот деп жооп берет. Жунайд Багдади мындай дейт: Бир күнү Сирри рахматуллаху алейхи устатыбыз ооруп калды. Анын оорусунун себебин биле албадык, дарысын да таба албадык. Бизге бир дарыгерди сунушташты. Сирридин рахматуллаху алейхи заарасын бир идишке куюп алып, ага алып бардык. Дарыгер заараны текшерип көрүп, бизге бул заара ашык болгон кишинин заарасына окшоп турат деди. Мен ошол жерден бир кыйкырып алып, эстен танып, колумдагы зааранын идишин жерге түшүрүп жиберипмин. Кийин кайтып келгенде Сирриге рахматуллаху алейхи болгон окуяны айтып берсем, ал жылмайып: Алла жанымды алсын, ал кантип билди экен деди. Мен: Шейхим, демек сүйүү заарада да белгилүү болот турбайбы деп таңыркадым. Мага: Албетте билинет деп жооп берди ал. Суфьян рахматуллаху алейхи мындай дейт: Ким Алланы сүйгөндөрдү сүйсө, ал Алланы сүйгөн болот. Ким Алла Таала баалаган пенделерине урмат кылса, ал Аллага таазим кылган болот.
Сахил рахматуллах алейхи айтады. Алла Тааланы сүюнүн белгиси Алланын китебин сүю. Алла Тааланы жана анын китебин сүюнүн белгиси пайгамбарды алейхиссалам сүю. Пайгамбарды алейхиссалам сүюнүн белгиси анын сүннөтүн аткаруу. Анын сүннөтүн аткаруунун белгиси акыретти сүйүү. Акыретти сүйүүнүн белгиси бул дүйнөнү сүйбөө. Бул дүйнөнү сүйбөөнүн белгиси акыретке азык боло турганынан ашыкчасын тутунбоо. Абул Хасан аз Занжанинин рахматуллах алейхи мындай деген айтылат. Ибадат көз, жүрөк жана тил менен аткарылат. Көз ыйлап сабак алса, жүрөк ойлонот. Тил Алланын барлыгын, бирлигин жана улуулугун тастыктап таспих айтуу менен ибадатты аткарат. Алла Таала мындай дейт: "О момундар, Алланы абдан көп эстегиле, аны эртели кеч арулагыла." Айтууларга караганда Абдуллах менен Ахмад бин Харб бир жерде отурушканда, Ахмад бин Харб жерден бир тутам чөп жулду. Ошондо Абдулла ага мындай деп айтты: "Ахмад, ушул кылганың үчүн 5 нерсеге түштүң. Биринчи, жүрөгүңдү Алла Таалага таспих кылуудан тостуң. Экинчи, напсиңди Алла Тааланын зикиринен башка нерсе менен алек кылдың. Үчүнчү, башкаларга жаман үлгү болдуң. Төртүнчү, ал чөптү Алла Тааланын зикиринен тостуң. Бешинчи, кыямат күнү Алла Тааланын алдында өзүңө каршы бир далил пайда кылдың." Серий рахматуллах алейхи айтат: "Бир күнү Журжанидин рахимахуллоху курулган ун жеп отурганын көрүп, эмнеге башка нерсе жеген жоксуң деп сурадым. Ал мага, эсептесем тамакты чайнап жутканга чейин 70 таспих айта турганчалык убакыт кетет экен. Мына, ошондуктан 40 жылдан бери такыр нан жегеним жок" деп жооп кайтарды. Сахил бин Абдулла 15 күндө бир тамак жечү. Рамазан айы киргенде бир эле жолу тамак жечү. Кээде 70 күн тамак жебей жүргөнүн да көрүшкөн. Тамак жегенде арыктап, аш жүргөндө күчкө толчу. Керек болсо 30 жыл бою Абу Хаммад Аль-Асват менен Харам мечитинде коңшу болду. Бирок анын жеп ичкенин көрүшкөн жок. Ар дайым Алланы зикир кылуу менен алек болчу. Алланын бир досу Амр бин Убайд рахимахуллоху 3 нерсе үчүн гана жамаат менен намаз окуу, оорулууну көрүү жана жаназа намазына туруу үчүн гана үйүнөн чыкчу. Ал мындай деди: "Адамдарды ууру кескидей көрөм. Негизи өмүр эң баалуу нерсе. Демек, алар ушундай баалуу нерсени барташпайт. Мындай баалуу заттан акырет үчүн азык даярдалышы керек эле. Акырет жашоосун каалаган кишинин башка кайгысы болбошу үчүн бул дүйнө жашоосун таквалык менен өткөрүшү керек. Себеби пенде өз деңгээлин сактап калыш үчүн материалдык жана руханий жагын жөнгө сала билиши зарыл. Момун ар дайым даарат менен жүргөнү дурус. Даараты бузулганда дароо даарат алып, 2 рекет намаз окушу абзел. Ар дайым кыблага карап отурууга маани берип, пайгамбарыбыздын саллаллаху алейхи вассалам алдында отургандай отуруп, кыймыл аракеттерине көңүл бурушу керек. Салабаттуу болуп, кыйынчылыктарга сабыр кылышы, жамандыкка жакшылык менен жооп берип, ар кандай күнөөсү үчүн тооба кылышы керек. Элими менен мактанбай, менсинбей, ар дайым кичпейил болгону абзел. Себеби менсинөө шайтандын сапаттарынан. Такыба кишилерди урматтоо жакшы. Анткени такваларды сыйлабагандарды Алла Таала алардан бөлүп коет. Ибадатты барктабагандардын жүрөгүнөн ибадат сүйүүсүн чыгарып салат. Фудайл бин Ияздан рахматуллах алейхи: "Абу Али пенде качан таква болот" деп сурашканда, ал башкаларга ар дайым насаат айтууну ойлогондо, жүрөгүндө Алладан коркуу пайда болгондо, оозунан ар дайым чын сөз чыга баштаганда жана дене мүчөлөрү жакшы иштерди жасаганда киши таквалардан болот деп жооп берген. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам бир хадисте мындай деп айтат: "Дүниеден кол үзүү денени да, жүрөктү да рахатка бөлөйт. Ал эми дүниөнү сүйүү кайгыга салат. Дүниөнү сүйүү бардык катачылыктардын башы, андан оолак болуу бардык жакшылыктардын башаты." Бир таква киши жыйналган элдин жанынан өтүп баратса, ал жерде бир дарыгер оорулар жана дарылар тууралуу баяндап жаткан экен. Натыйжада ал да сөзгө кулак түрүп отуруп калды. Бир саам уккан соң, "О саламаттыктын сакчысы, жүрөктөрдү да дарылайсыңбы?" деп сурады.
Дарыгер, оба, мага ооруң тууралуу айтчы деди. Такыба киши, күнөөлөр менен карарган жүрөктөрдүн дарысы барбы деди. Дарыгер, андай жүрөктүн дарысы күнү түнү Алла Таалага жалынып жалбаруу, тоба кылуу. Жүрөктөрдүн дарысы ушул. Шыпа болсо кайыпты билген Алладан деп жооп кайтарды. Муну уккан Такыба киши ыйлай баштады да: сен абдан жакшы дарыгер экенсиң. Жүрөгүмдүн дарысын туура таптың деди. Бир хикаяда мындай баяндалат. Bir kişi kul satıp alsa kulu kocayınına, o kocayınım, menin ubagı kelgende parız namazlarımda okuğa ruhsat beresin. Kündüzü meni kança jumşasaң jumşay ber. Бирок түндө жумшабайсың жана үйүңдөн мага гана тиешелүү бир бөлмө бересиң деген 3 шартым бар дейт. Кожоюн анын шарттарын кабыл алып, кулуна үйүн көргөзүп, бир бөлмө тандоосун сунуштайт. Үйдү кыдырып чыккан кул эң начар бөлмөнү тандап алат. Кожоюн эмнеге анын ошол бөлмөнү тандап алганын сураганда, ал Алла менен бирге болгондо эң начар уранды жерлер да гүлзарга айланарын билбейсиңби деп жооп берет. Ошентип кул күндүзү кожоюнуна кызмат кылып, кечинде Аллага ибадат кылып жүрө берет. Бир күнү кожоюн үйүн айланып жүрүп, кулунун бөлмөсүнөн жарык чыгып жатканын көрөт. Бөлмөгө жакындап келсе кулу саждада турат. Жанында абада бир чырак асылып туруптур. Тыңшаса Алла Таалага: "О жараткан Алла, мага кожоюндун кызматын жүктөдүң. Ошондуктан күндүздү кызмат кылуу менен өткөрүүдөмүн. Эгер андай болбосо, күнүмдү да түнүмдү да бир өзүңө ибадат кылуу менен өткөрмөкмүн. О жараткан эгем, мени кечире көр" деп жалбарып жатыптыр. Анын ибадаты таң атканга чейин уланат. Кожоюн болсо ибадат кылып жаткан кулунан көзүн ала албай угуп отурат. Таң атканда болгон окуяны аялына айтып берет. Эртеси күнү аялы менен бирге кулуна көз салат. Кул так эле мурунку күндөгүдөй Алла Таалага жалбарат. Аны көрүп кожоюн менен аялы көз жашын тыя албай буркурап ыйлайт. Ошону менен жерге жарык түшүп, таңды атат. Кожоюн кулун чакырып алып: "Сени Алланын ыраазылыгы үчүн азат кылам. Мындан кийин Алла Таалага ээн эркен ибадат кыла бер" дейт. Кул дароо көккө алакан жайып: "О сырларды билген Алла Таалам, сырым ачылып калды. Мындан ары жашай албайм. Менин жанымды ала көр" деп жалбарат да сөзү бүт электе жан берет. Аллага ашык бенделер ушундай болот. Бул баян жүрөктөрдүн ачкыча талыштагы китептен алынды. Урматтуу мусулман бир туугандар, биздин Ихро медиа каналыбызга катталыңыздар.